Кезектеги сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Ардактуу мекендештер, урматтуу энергетиктер жана бул тармактын ардактуу ардагерлери, быйыл биз Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына өтө чоң маани берүү менен ата бабаларыбыздын басып өткөн жолуна сереп салып, аларга таазим кылып, бир кылымдык мааракени салтанаттуу белгилеп келебиз. 100 жылдыктын урматына өлкөбүздүн өнүгүшүн шарттоочу социалдык экономикалык тармактар боюнча бир топ объектилерди ачууга жетиштик. Жылыбызды мына ушундай ийгиликтер менен жыйынтыктоонун алдында өлкөбүздүн экономикасын алдыга сүйрөй турган, анын өнүгүшүн шарттоочу жагдайлардын сап башында турган стратегиялык жактан маанилүү сектордун Кыргыз энергетика тармагынын 90 жылдыгын салтанаттуу белгилөө үчүн ушул жерге чогулуп отурабыз. Ушундан улам бүгүнкү майрам ээлерин Кыргызстандын энергетика тармагына берилүү менен кызмат кылып келе жаткан бардык кызматкерлерди жана бул тармактын түптөлүп, өркүндөшүнө бүтүндөй өмүрүн арнап салымын кошкон ардагерлерди 90 жылдык мааракеңиздер жана энергетиктер күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, бардык учурда, бардык өлкөлөрдө энергетика мамлекеттин стратегиялык тармагы болуп келген жана мындан ары дагы боло бермекчи. Бул олуттуу сектордун өнүгүшүнөн бүтүндөй бир мамлекеттин экономикасы, жарандар менен бизнестин бакубаттуулугу жана коопсуздугу көз каранды. Кудай берген куттуу жерге биз Кыргызстандын Борбор Азия чөлкөмүндөгү негизги артыкчылыгы суу башатында жайгашкандыгында деп сыймыктануу менен дайыма айтып келебиз. Натыйжада өлкөбүз бул чөлкөмдөгү суу энергетикалык ресурстардын генератору болуп саналат. Кыргыз энергетикасынын тарых таржымалына сар эсеп салсак, алгач дизель отуну менен иштеген станциялар жана чакан кестер болгонун көрүүгө болот. Бул өз-өзүнчө иштеген станцияларды бир система катары чогулткан Трест 1934 жылы Фрунзе мамлекеттик электр станциялар бирикмеси болуп түзүлгөн. Мына ошондон тарта бирдиктүү система катары Кыргыз энергетикасынын тарыхы башталат. Мына ушул тармактын суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, аны алдыга жылдырууга баа жеткис салым кошкон бул тармактын ардагерлерине дагы терең ыраазычылык билдире кетели. Учурунда Кыргызстандын энергетикасын түптөөнүн башатында Григорий Горьков, Семен Анохин, Жамалбек Түлөбердиев сыяктуу инсандар турушса, андан ары бул маанилүү тармакты алдыга жылдырган Кудай Кулабазов, Болотбек Иманалиев, Эркин Эшимбеков, Эргеш Төрөбаев жана Ильяс Давыдов башында турган ардагер аксакалдарыбыздын эмгегин дагы баса белгилеп айтып коюубуз абзел. Дээрлик бир кылымдык мезгил аралыгында энергетика тармагындагы кыйынчылыктар менен ийгиликтерди жон терисинен өткөргөн кадырман аксакал ардагерлер Кыргыз элинин бакубатчылыгы үчүн көп жылдар бою кызмат кылып келе жаткан ири кестерди, энергетика инфратүзүмдөрүн куруудагы эмгегиңиздерди биз жогору баалайбыз. Урматтуу мекендештер, дүйнө жүзүндөгү өнүгүү ар тараптуу ыкчам жүрүп жаткан азыркы мезгилде электр кубаты пайдаланылбаган жер, колдонулбаган тармак жок. Өнөр жайда болобу, айыл чарбасын болобу, же илим, билимби, айтор бардык жерде алыскы жайлоолордон тарта мегаполиске айланган шаарларга чейин, башкача айтканда, адам баласынын буту баскан бардык жерди электр кубатуусуз элестетүү мүмкүн эмес. Мына ушундай ааламдашуунун агымында Кыргызстандын энергетика тармагы таптакыр талкаланып, жок болуп кетүү коркунучуна кептелген мезгили ачык айтылбай ар кандай шылтоолор менен элди алаксытып келген учур болгон. Тилекке каршы дээрлик 30 жылдын ичинде республикада жаңы кестер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, күн жана шамал станцияларын мындай кой курулганына 60 жылдан ашып, агрегаттарынын колдонуу мөөнөтү бүткөн Токтогул ГЭС каскады менен Бишкек жылуулук электр берүү борборун зордоп эле иштетип келиптирбиз. Ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере дегендей, акыры кандай кесепеттерге туш болгонубузду жамы журт жакшы билесиздер. Мына ушундай маалда биздин алдыбызда биринчи кезекте энергетика чөйрөсүндө коррупция менен күрөшүү,
өлкөнүн бардык энергия секторунун ишине калктын ишенимин жогорулатуу, бул тармакты тейлөөчү министрликтин, энерго компаниялардын башкаруу системасын кайра өзгөртүү боюнча ары түйшүктүү, ары оор иш турду. Мына ушундан улам бул жааттагы алгачкы жарлыгым энергетикалык ресурстарды пайдалануу, натыйжалуу пайдалануу жана энергиянын кайра жаралуу булактарына өтүүгө багытталды. Ага удаа эле жабдуулардын өтө эскиргендигин жана жаңы генерациялоочу кубаттуулуктардын жетишсиздигин эске алуу менен чукул чараларды көрүү максатында Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал жөнүндө жарлыгым да чыкты. Бул жарлыктын негизинде тиешелүү иштер бүгүнкү күндө да аткарылууда. Андан соң энергетика тармагын ырааттуу өнүктүрүү максатында жылуулук электр борборлорунун жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берүүгө багытталган отун энергетикалык комплексинин айрым маселелери жөнүндө дагы жарлыгым чыкты. Ал эми үстүбүздөгү жылдын август айында чыккан жашыл экономикага инвестиция тартуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыктагы отун энергетика комплекси чөйрөсүнө инвестиция тартууга багытталган. Мына ушул сыяктуу маанилүү документтерди ишке ашыруунун алкагында акыркы жылдары энергетика тармагында бир катар реформалар жүргүзүлүп жатат. Биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын көп жылдардан берки насыялык карыздарын жоюп, каржылык туруктуулугун күчөтүп жатабыз. Учурда электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялары киргизилүүдө. ГЭСтерди модернизациялоо аяктап, кичи ГЭСтерди реабилитациялоо жүрүп жатат. Мынакей Баласаруу ГЭСин Кыргызстан өз күчүбүз менен курдук. Мындан сырткары жаңы электр станциялары Кайнама, Көк Арт, Ысык Ата 1, Исфайрам жана башка бир нече чакан ГЭСтер курулуп бүтүп ишке берилди. Папан жана Орто Токой суу сактагычтарында дагы ГЭСтер салына баштады. Өлкөбүздүн булуң бурчундагы калкыбызды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн биринчи жолу көп сандагы атайын техникалар сатылып алынды. Энергетиктерибиз кыштын катаал мезгилинде мурдагыдай болуп ат менен барып, убара болуп түйшүк тартпай, атайын техникаларды колдонуп, электр тармагындагы аварияларды ыкчам жоюуга жетишип калышты. Жаңы көмөк чордондор жана жаңы имараттар курулуп, энергетиктерибизге шарт түзүлүп берилип жатат. Барыңыздардын көңүл чордонубузда болуп келе жаткан Бишкек жылуулук электр борборундагы энергетикалык блокторду номиналдык кубаттуулугуна жеткирүү үчүн мамлекеттик бюджеттен ири каражат бөлдүрүп, капиталдык ремонтторду жүргүздүк. Ал эми Камбарата 2 ГЭСибиздин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү жумуштары уланууда. Башкасын айтпаганда дагы баткендиктер айткандай, зарыл ишиң болбосо, Зардалыда заң барбы деп лакапка айланып кеткен. Өрүк зарлуу Баткендин алыскы тоо арасындагы Зардалыга күн чырактары коюлуп, элибиз сүйүнүп калган убагы. Алыскы Зардалыны бияка коелу, бул жерде турган Нарын облусунун тоо арасындагы Ак көл жана Кең суу айылдарында дагы электр зымы тартылбай келген өкүндүрөт. Бул айылдарга дагы электр жарыгы жетти. Ошол эле маалда өлкөбүздүн энергетикалык инфратүзүмүн өнүктүрүү максатында Каса 1000 долбоорунун алкагында Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоо боюнча көмөк чордондор жана линиялар курулуп бүттү. Ушул тапта Тамга Каракол жана Кемин Торгарт долбоорлорунун алкагында Кытайга электр энергиясын экспорттоо үчүн жаңы кубаттуу көмөк чордондорду курууга даярдык иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары республика боюнча күн жана шамалдан алынуучу жаңы электр станциялардын курулушу жүрүп жатат. Инвесторлор үчүн жагымдуу инвестициялык шарттарды түзүп бердик. Анда преференциялар жана салыктык жеңилдиктер, ошондой эле каржылык кепилдик жана электр энергиясынын баасын чет өлкөлүк валютада аныктоо мүмкүнчүлүгү каралды. Бүгүнкү жыйындын урматтуу катышуучулары, кымбаттуу кыргызстандыктар, эми экономикалык натыйжалуулугу менен айырмаланган Токтогул ГЭСинде реконструкциялоо иштери аяктагандан кийин кандай натыйжаларга жетишебиз учкай токтоло кетейин. Кудай буюрса, реконструкция иштери толугу менен аяктагандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу жана натыйжалуулугу артат. Айрыкча өлкө боюнча электр энергиясы көп талап кылынган мезгилдерде электр кубатына болгон таңкыстык көйгөй чечилет. Оңдоп түзөөнүн алкагында эски жабдуулар жаңы, заманбап тетиктерге алмаштырылып, натыйжада ГЭСтин өмүрү узарат, авариялык тобокелчиликтер четтейт.
Кыргызстандын энергетика системасында маанилүү ролду ойногон ГЭСтин жаңырышы менен өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга оң таасирин тийгизет. Ошентип Токтогул ГЭСин реконструкциялашынышы менен өлкөбүз стратегиялык жактан маанилүү артыкчылыктарга ээ болот, экономикалык өсүшкө жана эл аралык кызматташтыкка жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү салтанаттуу жыйында дагы бир өтө маанилүү улуттук долбоорго токтоло кетпесек болбойт. Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу канчалык создуктурулса, Кыргызстандын энергетика системасындагы абал ошончолук оор болорун билип, биз Нарын суу бассейнинде оптималдуу суу энергетикалык режимди жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушун тездетүүгө баш отубуз менен киришип, ар тараптан аракет кылып келе жатабыз. Кылым долбоору атанган Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү фазада турат. Буюрса, жайга чейин ГЭСтин дамбалык базасын жана башка инфратүзүмдүк объектилерин курууга киришебиз. Камбар Ата 1 ГЭСин ишке киргизүү Токтогул ГЭСинин оптималдуу режимде иштөөсүнө мүмкүндүк берип, жай, жаз мезгилинде коңшу республикаларга суу берүүнү жана күз-кыш мезгилинде Кыргызстандын электр энергиясына болгон керектөөсүн толугу менен камсыз кылат. Тагыраак айтканда, бул ГЭСтин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол болуп эсептелет. Ошону менен бирге Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын натыйжалуу башкарууда Камбар Ата 1 ГЭСинин эбегейсиз мааниси зор болот. Энергетика системасынын урматтуу кызматкерлери, элибиздин алдында биз сиздер менен биргеликте жасай турган чоң максаттар турат. Алардын ишке ашырылышы Кыргызстандын жаркын келечегине түздөн түз таасир этет. Бүгүн биз Кыргызстандын энергетикалык секторун жаңыртуу менен ондогон жылдарга туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түптөп жатабыз. Учурдагы электр энергиясынын тартыштыгын жоюу бул жөн гана экономика маселеси эмес, бул миллиондогон жарандарыбыздын ыңгайлуу жашоосун жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселеси болуп эсептелет. Ошону менен катар Борбор калаада жана башка шаарларыбызда жаңы жылуулук электр борборлорун курууга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мындай долбоорлор биздин ички муктаждыктарыбызды гана канааттандырбастан, шаарларыбыздагы экологиялык абалды дагы жакшыртат. Билесиздер, Кыргызстан энергетикалык зор потенциалга ээ өлкө. Кудай берген мындай мүмкүнчүлүктү туура колдонууда биз жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү үчүн инвесторлорду активдүү тартышыбыз зарыл. Өлкөбүздүн кайсы аймагы болбосун, заманбап энергетиканын артыкчылыктарынан пайдалануу үчүн электр жана жылуулук тармактык инфратүзүмдөрдү ыкчамдата өнүктүрүшүбүз кажет. Биздин максат ички муктаждыктарды гана камсыз кылуу эмес, биздин негизги максат эл аралык аренада Кыргызстанды электр энергиясын экспорттоочу негизги оюнчуга айлантуу болуп саналат. Мына ушул сыяктуу реалдуу ишке аша турган улуу мүддөөлөрдү көздөө багытында жасалып жаткан иштерибиз, түзүмдүк реформалар, курулуп жаткан чакан ГЭСтер, улуттук долбоорлор баары урматтуу энергетиктер, мынакей сиздердин талбаган аракетиңиздердин аркасында ишке ашып жаткандыгын баса белгилеп айта кетейин. Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүүгө жана кийинки муундарга татыктуу мурас калтырууга кошкон эбегейсиз салымыңыздар үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Сиздер Кыргызстан энергетикасынын жүрөгү, алдыңкы күчү жана негизги таянычысыздар. Урматтуу кызматкерлер, слесарлар, монтерлор, мастерлер, инженерлер жана башка бардык кызматкерлер, сиздердин күнү-түнү тыным албаган мээнетиңиздер аркасында ар бир үйдө жарык, жылуулук, ал эми өлкөбүздө туруктуулук жана өсүп өнүгүү болуп келе жатат. Өлкөбүздөгү жаңы энергетикалык доор Кыргызстандын энергетика тармагын эле жандандырбастан, мамлекеттин экономикасын, өнөр жайды, транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүүгө, жакынкы келечекте өлкөнүн кубаттуулугун камсыз кылууга жол ачат деп бекем ишенемин. Кесиптик майрамыңыздар жана 90 жылдык мааракеңиздер менен дагы бир жолу куттуктаймын. Тер төккөн мээнетиңиздердин акыбети дайыма кайтып турсун. Бар болуңуздар. Рахмат.